Assalamu alaikum, урматтуу Кур'ан сабагыбыздын катышуучулары. Ош мамлекеттик университети Иман гимназиясы тарабынан уюштурулган Кур'ан окууну үйрөнөбүз аттуу курсубузга кош келипсиздер. Даярдаган Бакирова Гүлшан. Урматтуу Кур'ан үйрөнүүчүлөрү, биз бүгүнкү сабагыбызда Фатханын танвини жөнүндө өтөбүз. Өткөнкү сабактарда биз 3 харекеден Фатха аттуу харекени өткөнбүз. Жана бул харекенин кыска окулушун жана созулуп окулушун өттүк. Ал эми бүгүнкү сабагыбызда Фатханын танвинин өтөбүз. Танвин деген бул көрүп турганыңыздардай 2 фатха жазылат. Тамганын үстүнө 2 фатха кошо бирге жазылат. Жана бул белги окулган учурда ан деп а тыбышынын аркасына нун тыбышы кошулат. Мындайча айтканда окулушу ан. Жоон тамгаларда болсо он болуп окулат. Ушул эле танвинди тамгалар менен келгенин көрөлү. Дагы бир эскертип кетүүчү нерсе бул ан танвини дайыма алиф тамгасы менен бирге келет. Жөнөкөй жазылбайт. Ан танвини келген жерде сөзсүз алиф тамгасы кошо келет. Андан сырткары танвин бул дайыма сөздүн акыркы тамгасында гана болот. Сөздүн башында же болбосо ортосуна жазылбайт. Тамгаларды бир катар карап көрөлү окулушун. Сиздер дагы менин аркамдан кайталап окуп турасыздар. Ан, бан, тан, сан, ган, хан, дан, ван, зан, сан, шан, ан, фан, кан, лан, ман, нан, хан, ван, ян. Бул жерде көрүп турганыңыздардай лямдан кийин алиф жазылган жана үстүндө ан танвини бар. Лямдан кийинки жазылган алиф мына ушундай түрдө жазылат деп өткөнкү сабакта дагы эскертип кеткенбиз. Эми жоон окулуучу тамгаларды карап көрөлү. Хан, ран, ган, кан, сан, ван, тан, ван. Урматтуу Кур'ан үйрөнүүчүлөрү, сиздер бул сабагыбызга чейинки сабактарды көрүп, ар бир тамганын чыга турган ордун туура айтылышын үйрөнүп калдыңыздар деген үмүттөмүн. Эми салыштырып көрөбүз. Ар бир тамгада фатханын кыска окулушун, созулуп окулушун жана танвин менен окулушунун айырмачылыктарын бир катар карап көрөбүз. Сиздер мен окугандан кийин аркамдан кайталап айтып отурасыздар. Ан, ба, бан, та, тан, са, сан, га, ган, ха, хан, да, дан, ذا, ذان, زا, زان, سا, سان, شا, شان, عن,
fa, fan, ka, kan, la, lan, ma, man, na, nan, ha, han, wa, wan, ya, yan. Эми ушул эле салыштырманы жоон тамгаларда карап көрөлү. Хо, хон, ро, рон, го, гон, ко, кон, со, сон, во, вон, то, тон, зон. Эми урматтуу Куран үйрөнүүчүлөрү, биз ушул эле фатханын кыска окулушун, созулуп окулушун жана фатханын танвинин сөздөрдө карап көрөлү. Бул сөздөрдү урматтуу Куран үйрөнүүчүлөрү, сиздер мен айткандан кийин аркамдан бир катар айтып, үйрөнүп, андан кийин эң аз 10 жолудан окуп чыгыңыздар. Марахан, саваан, хатаан, матаран, زبداً حرساً قصصاً مالاً حرجاً مفازاً جنفاً غدقاً دركاً سكناً سفها زكاة. Бул жерде көрүп турганыңыздардай вау тамгасы созулма тамга катары келген, бирок өзүнөн мурдагы тамганын харекети фатха болгондуктан а болуп созулуп калган. Жана бул тегерек таны дагы бир сиздерге эскертип кетейин. Өткөнкү сабактарда өткөнбүз. Та тамгасы кээде тегеректе түрүндө жазылып калат дегенбиз. Эгер ушундай тегерек түрүндө жазылып, үстүндө 2 чекити болсо, бул та тамгасы болот. Эгерде үстүндөгү 2 чекити жок болсо, бул ичтен чыккан эң жумшак ха тамгасы болуп эсептелет. Вакаран, ضلالًا معاشًا شططًا طبقًا وحنانا كان عرضًا هذا لبلاغًا. Demek урматтуу Куран үйрөнүүчүлөрү, биз дагы бир кайталап айтып өтөйүн. Бүгүнкү сабагыбызда фатханын танвинин өттүк. Фатханын танвини 2 фатха түрүндө жазылат жана дайыма бир алиф менен бирге келет. Сөзсүз ан танвининин жанында бир алиф болгон болот. Бул алифти көргөнүңүздөрдө бул созулма тамга деп ойлобоңуздар. Себеби бир алифтин мурдагы тамгасы, алифтен мурдагы тамга танвиндүү ан танвини менен келген болсо, демек бул алиф ан танвининин уландысы деп билесиздер. Ал эми
жөнөкөй учурларда алиф харекетсиз келип, бирок өзүнүн мурдагы тамганын харекети фатха, жөнөкөй фатха болсо, бул алиф созулма алиф болуп эсептелет. Ал эми өзүнүн мурдагы тамганын харекети танвин болгон болсо, бул танвиндин бир бөлүгү деп билесиздер. Демек, бүгүнкү сабагыбызда өтүлгөн сөздөрдү дагы эң аз 10 жолудан же болбосо 15 жолудан кайталап окуңуздар. Кийинки сабакка көрүшкүнчө сак саламатта болуңуздар.